Президент Садыр Жапаровга жана Тога Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссазем Нагнесингпе бүгүн 30 апрелде Кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү. Иш-чара Ысык Көл облусунун Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдо өттү. Ипподромдун кире беришинде конокторду добулбастардын добушу астында жоокерлер жана улуттук кийимчен кыздар тосуп алышты. Программанын алкагында Намыс жана Сары Өзөн командаларынын катышуусунда Көкбөрү боюнча көрсөтмөлүү оюндар болуп өттү. Андан ары Манас эпосунда көрсөтүлгөн байыркы салбурун оюнунун элементтери, анын ичинде алгыр куштар жана тайгандар менен аңчылык кылуу, ат үстүндө жаатуу жана кыз куумай улуттук оюну көрсөтүлдү. Иш-чара каскадерлор тобунун жорго салыш, найза менен атчан чабыш жана башка ат жалындагы өнөрлөрүн көрсөтүүсү менен аяктады. 2026 жылдын 29 апрелинде Ысык Көл районунун Чоктал айылындагы Акматша Түмөнбаев атындагы орто мектепте улуу ата мекендик согуштун ардагери Байгубатов Жумаштын ысымындагы аскерге чейинки даярдоо жайы ачылды. Бул республика боюнча 24 бөлүм болуп саналат. Иш-чарага мамлекеттик органдардын, күч түзүмдөрүнүн, ардагерлердин, билим берүү өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү тургундардын өкүлдөрү катышты. Алгач согуш ардагерлерине арналган митинг өтүп, гүл чамбарлар коюлуп, Куран окутулду. Андан соң мектепке бөлүмдүн ачылыш аземи өтүп, лента кесилди. Окуучулар көркөм чыгармаларды окуп, аймакты жашылдандыруу максатында бактар отургузушту. Расмий бөлүктө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырып, мектеп директору бул демилгенин жаштарды мекенчилдикке тарбиялоодогу маанисин белгиледи. Ошондой эле аскер кызматкери саптык көрсөтмөлөрдү тартуулап, жеңиш күнүнө арналган чыгармалар аткарылды. Коргоо министрлигинин өкүлдөрү мектепти аскердик жабдуулар менен камсыздап, келе жаткан жеңиш күнүнүн 81 жылдыгы менен куттукташты. Белгилегендей, каананын ачылышына мекенди коргоочулар коомдук бирикмеси жана башка уюмдар демөөрчүлүк кылышкан. Иш-чара курман болгон баатырларды эскерүү менен жыйынтыкталып, конокторго аскердик талаа ашканасында сый тамак сунушталды. Май айындагы майрамдарга Бишкек жана анын айланасында эс алуунун бир нече ыңгайлуу варианттары сунушталат. Табиатта эс алуу үчүн Аларча мамлекеттик жаратылыш паркы эң популярдуу жайлардын бири. Коңшу өлкөлөргө, мисалы Алматы, Ташкент, Түркстан сыяктуу жерлерге саякаттар да жеткиликтүү. Активдүү эс алуу, ат минүү, асма көпүрөлөр, Ысык Көл жана башка кооз жерлерге Сары Челек, Кел суу, Соң көл, Алтын Арашан турлар сунушталат. Бишкекте театр, музей, филармония жана циркте маданий иш-чаралар өтөт. 9 майда жеңиш күнүнө карата концерт уюштурулуп, кирүү акысыз болот. Кыскасы, майрам күндөрү табиатта, саякатта же маданий иш-чараларда кызыктуу өткөрүүгө кеңири мүмкүнчүлүк бар. Ак суу районундагы Хан Теңири айыл аймагында жайгашкан Ала Тоо резорт курорттук аймагына ишке ашыруунун алкагында жер участокторунун аукционунун 3-жыйынтыктоочу этабы башталды. Бул тууралуу Ала Тоо резорт ААКтан белгилешти. Аукционго Жыргалаң курортунун аймагында туристтик жана инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн арналган 19 лот коюлду. Бул участоктарда ар түрдүү категориядагы мейманканалар, апартаменттер жана ресторандарды каралган. Аукционго катышуу шарттары тууралуу толук маалымат Ала Тоо резорт ААКтын расмий сайтында жана ачык маалымат булактарында жеткиликтүү. Аукцион онлайн форматта мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин электрондук соода аянтчасында өткөрүлөт. Катышууга жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлор, курулуш компанияларынын өкүлдөрү, туризм жана мейманкана бизнесиндеги ишкерлер, ошондой эле юридикалык жана жеке жактар чакырылат. Мурунку 2 этаптын жыйынтыгы боюнча аукционго коюлган 50 лоттун 31 ийгиликтүү сатылып, бул долбоорго инвесторлордун жогорку кызыгуусун жана суроо талаптын жогору экендигин көрсөтөт. Белгилегендей, Ала Тоо резорт долбоору Борбор Азиядагы ири туристтик долбоорлордун бири болуп саналат жана туризм тармагын өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана башка жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
Мурас ушул жерден башталат аттуу тематикалык сериянын алгачкы фото тизери жарыяланды. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, долбоор 7 бөлүктөн турат жана алдыдагы оюндардын негизги баалуулуктарын, философиясын этап-этабы менен ачып берүүгө багытталган. Сериянын биринчи бөлүгү күч биримдиги, рух биримдиги концепциясынын алдында сунушталып, көчмөн маданиятынын өзөгүн түзгөн ынтымак, салттардын уландысы жана ички бекемдик идеяларын чагылдырат. Жарыяланган визуалдык тизер дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026 маалыматтык кампаниясынын жалпы багытын аныктап, тарыхый мурас менен заманбап улуттук өзгөчөлүктү айкалыштырат. Катчылыктан билдиришкендей, кийинки бөлүктөрдө ар бир тема өзүнчө мазмундук багытта кеңири ачылат. Бул тизердин жарыяланышы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маалыматтык коштоосунун активдүү фазасы жарыяланганын билдирип, оюндарды эл аралык маданий спорттук аянтча катары таанытууга багытталган. Түндүк айланма жолун реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө. Долбоор аяктаса, жол мурдагыдай 2 эмес 6 тилкелүү болуп кеңейтилет. Бул тууралуу Кыргыз жол Трансдолбоор мамлекеттик ишканасынын консультанттар тобунун жетекчиси Ташбек Жаналиев билдирди. Анын айтымында, бул президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып жаткан өлкөдөгү эң ири стратегиялык долбоорлордун бири. Негизги жол 6 тилкелүү болот. Ал эми түйүндөргө жакындаган жерлерде 10 тилкеге чейин кеңейтилет. Жолдун жалпы узундугу 33,4 чакырымды түзөт. Жолго жалпы 13 деңгээлдүү түйүн куралат. Жолдо бир дагы жол чырак болбойт. Бул унаалардын тынымсыз кыймылын камсыздайт. Бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки биринчи жолу салынып жаткан биринчи категориядагы заманбап жол. Ал ишке кирсе, Бишкектеги тыгындар 100% чейин жоюлат деп ишенебиз. Оор жүк ташуучу унаалар толугу менен ушул жол менен каттайт, деди Ташбек Жаналиев. Ал белгилегендей, үстүбүздөгү жылдын август айында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу жолдун бир бөлүгүн тездетүү тапшырмасы берилген. Тактап айтканда, Новопокровка айылынан баштап аэропорт жолуна чейинки аралыкты августка чейин бүткөрүү пландалууда. Калган курулуш иштери бекитилген. Графикке ылайык бул иш-чараларга катарлаш улантыла берет. Баткен облусунун Кызыл Кыштак айылында өрүктүн эрте бышуучу түрү бышты. Бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык, жергиликтүү багбан Толубай Жалилов 1 жыл мурун 20 гектар жер аянтын өздөштүрүп, анын 7 гектарына өрүк тиккен. Туркиядан өрүктөрдүн жарым карлик Фуево, Преция Микадо түрлөрүн алып келген. Быйыл өрүктөр мол түшүм берүүдө. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, багбан түшүмүн Казакстан жана Россияга экспорттоодо. Ош шаарында ишкерлерди, бизнес өкүлдөрдү жана мамлекеттик органдарды бириктирген бизнес караван форуму болуп өттү. ЖИА бизнес ассоциациясы Ош бизнес ассоциациясы менен биргеликте уюштурулган иш-чара 150дөн ашуун катышуучуну чогултуп, ачык диалог аянтчасына айланды. Форумда бизнести колдоо чаралары, өсүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр жана өлкө аймагында ишкер чөйрөнү өнүктүрүү маселелери талкууланды. Негизги максат ишкерлерге биз бир аянтчага топтоп, ошо мамлекеттик органдар менен ишкерлердин ортосундагы бир агартууга арналган бир иш-чара. Мында салыкта кандай өзгөртүүлөр бар, ишкерлерди өнүктүрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр болуп жатат, ошол мүнөттө кандай көйгөйлөр бар, ошол каравандын алкагында бул талкууланып, бүгүн ишкерлер маалымат алышат. Программа бизнес менен мамлекеттин ортосундагы өнөктөштүктү бекемдөөгө багытталган талкууларды, эксперттик баяндамаларды жана практикалык сессияларды камтыды. Бул иш-чара Кыргызстандын бардык аймактарын камтыган бизнес-платформа ишкерлерди бириктирип, бизнес өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, дешет эксперттер. Негизи эле ушундай иш-чаралар абдан керек ишкерлерге, анткени көбүнчөсү ушундай жерлерде өзүнө керектүү маалыматты алышат, өзүнө керектүү тааныштар менен таанышат, керектүү куралдарды алышат. Анан негизи эле ишкер болуу оңой иш эмес. Ишкер бол деп бир жерден окуткан мектептер жок, же атайын окуткан университеттер жок.
бар, бирок ал жерде көптүгү теория жүзүндө да үйрөтүлөт. Анан ушундай жерлерде практика жүзүндө болуп аткан, практика жүзүндө бизнес жасап жаткан адамдар менен таанышып, алардын тажрыйбасын алмашып, аларга кетирген катаны кетирбей ушул жерден үйрөнүп кетсе абдан жакшы иш болот. Катышуучулар Кыргызстандын таанымал спикерлери жана жеткирип берүүчү компаниялар менен таанышып, өнөктөш болуу мүмкүнчүлүгүнө, салык кодексиндеги өзгөрүүлөр, эмгек мыйзамдары, санариптештирүү жана практикалык инструменттерге, айымдардын ишкерлигин колдоо жана өнүктүрүү боюнча программалар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алууга болот. Мындан нары да салык кызматы бүгүнкү күндө биздин жетекчибиз ар бир жыйында айтып жүрөт. Салык кызматы бул колдоо орган катары бүгүнкү күндө иш алып барып келебиз. Бул мындайча айтканда сервис. Бара-бара буюрса ишкерлер салык орган боюнча мисалы стереотипин өзгөртүп, бул текшерүүчү орган эмес, бул жардам берүүчү орган катары мындан кийин танып калат деген ишеничтебиз. Бизнес караван 2026 бул бизнес жаатындагы жаңы маалымат, өнөктөштүк жана аймактарда бизнести өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк. Негизги максатыбыз мурункудай эле ишкерлерге мындай ачык айкын, эркин маалыматтарды жеткирип, ушундай шарт түзүп берүү, жагымдуу шарттарды түзүп берүү, алардын үнүн мамлекетке жеткирүү. Ошол аракетте иш аракеттерибиз болуп атат, уланып атат. Бул чоң иш-чаралардын бири. Буюрса дагы ишкерлерди колдоо максатында ишкерлер менен дагы, мамлекет менен дагы тыгыз диалог улана берет. Анан өзүбүздүн чакан жолугушууларыбыз дагы, жеке консультацияларыбыз дагы уланып атат. Өлкөдө чакан жана орто бизнести өнүктүрүү аркылуу экономикага салым кошуу максатында башка аймактарда да ишкерлер үчүн бизнес караван форуму өтөт. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.